Бүгүнкү күндө гуманитардык жардамдарды келишин, ошол үйлөрдү кайсыл акчаларга курушубузду жана башкалардын баардыгын өзү контролдоп отурат. То есть ал жерде кайдыгер карап отурган адам эмес. Ошон үчүн силер урматтуу райжоосунун төрөкүндөрү ошол үйлөрдү көрүп чыкты азыр. 100дөй үй бар экен. Бузулган, кээ үйлөр толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошону азыр айтып атасыз, чечет деп, президент убада берди деп. Тажикстан тарап кайсы бир бөлүгүн көтөрүп береби? Жок, биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз. Туура. Урматтуу туугандар. Мына үйлөр турат го. Буларды үйлөрдү биз бүтүрөбүз деп айтып койбостон, бул үйлөрдү биз жакынкы күндөрү баштайбыз. Жакын күндөрү. Ушул бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна коя баштайбыз. Мына күзгө чейин, сентябрга чейин. Жылуу жумшакта, мына суук түшөлекте ар бириңер үйлөрүңөр Кудай кааласа жакшынакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар Кудай. Анан урматтуу таши